Казакстан Евразиялык экономикалык биримдикте агро секторунун өнүгүшү боюнча алдыга чыкты. Казакстандагы айыл чарба көрсөткүчү 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгында былтыркы жылга салыштырмалуу 4% өсүштү көрсөттү. Евразиялык экономикалык комиссиянын маалыматына караганда, Казакстан бул көрсөткүч боюнча Армениядан гана артта. Аталган өлкөнүн көрсөткүчү 5,2%га өскөн. Казакстанда 3 жана Кулжа айларынын аралыгында айыл чарба өндүрүштөрүнүн көрсөткүчү 3%га жогорулаган. Республика сүт жана жумуртка өндүрүү боюнча алдыда. Белгилей кетсек, Казакстандын айыл чарба тармагына тартылган инвестициялардын саны да көрүнүктүү өстү. 2017 жылы өсүш 3,5%ды түзгөн. Республика боюнча агро секторго тартылган инвестициянын көлөмү 262 миллиард теңге. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, бул багытта тамак аш өндүрүштөрүнө инвестиция арбын болуп, өсүү көрсөткүчү 21%га жетти. Айрыкча инвесторлорду айыл чарба чийки-затын кайра иштетүү кызыктырууда. Бул тармакта күрүч, ун, консерва жана жарым фабрикаттардын өсүү ыргагы байкалган. Казакстан инвесторлорду экологиялык таза жерлери менен да кызыктырат. Азыркы тапта өлкө боюнча органикалык өндүрүштөрдү өстүрө турган сертификацияланган 300 гектар жер бар. Казакстандын аймактарынын инвестициялык тартымдуулугу өсүүдө. Костанай облусунун Аркалык шаарында 5 ири инвестициялык долбоор ишке ашырылып жатат. Жакынкы 2 жылда 2 тоок фабрикасы, 3000 баш ири мүйүздүү малга ылайыкталган байлоо аянты жана эт комбинаты колдонууга берилет. Айта кетсек, азыркы тапта жергиликтүү тоок фабрика жылына 115 миллион жумуртка чыгарат. Ал эми 2020 жылга бул санды 300 миңге жеткирүү каралган. Мындан сырткары, ак жал кенинде нефритоид иштете турган заводду ишке берүү көздөлгөн. Разработки нефритоидов у нас в селе Екиден. Нефритоид — это как бы драгоценный металл, материал, который из... Нефритоид өндүрө турган ишкана Экиден айылында жайгашкан. Ал минералдан зер буюмдар, имарат дубалдарын каптай турган плиткалар, жол төшөлмөлөр жасалат. Долбоордун бизнес планы, долбоордук сметалык документтери, техникалык экономикалык негиздемеси даяр. Эми завод курулуш жана италиялык курал жабдыктарды алууга инвесторлорду караштырып жатабыз. Теперь вот ищут инвестиции именно для покупки оборудования, итальянского оборудования и строительства самого завода. Өзбекстан казак инвесторлор менен тыгыз иштешүүгө даяр. Бул тууралуу Ташкентте өткөн чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлордун сунуштарын ачык талкуулоо аянтында айтылды. Бүгүнкү күндө системалуу иштин натыйжасында эки өлкө аймагында бир нече биргелешкен ишкана иштеп жатат. Алдыдагы убакытта эки өлкөнүн машина куруу тармагы мындан ары жанданат. Жыйында Өзбекстандагы эң ири машина куруу жана айыл чарба техникалары менен электр жабдыктарын чыгара турган компаниялар өздөрүнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн тааныштырды. Бир гана УЗ Санабат ишканасы 2021 жылга чейин жалпы суммасы 290 миллион АКШ долларынан ашкан 10 инвестициялык долбоорду ишке ашырат. Анын ичинде автоунааларга керектүү кошумча бөлүктөр менен жеңил унаанын жаңы түрүн чыгаруу да бар. Ушул мезгилге чейин Казакстанга жеңил унаа экспорттоп келген өзбекстандыктар эми казакстандык ишкерлерди биргелешип иштөөгө чакырды. Ушуга кошо президенттин жарлыгы менен баш он айынан баштап Өзбекстанда чет өлкөлүк капиталы бар ишканаларды куруу жеңилдетилди. Албетте, Казакстанбы же башка да өлкөлөрдөн келеби, жалпы инвестиция кылуучулар болсо, биз алар менен тыгыз байланышты орнотууга даярбыз. Долбоорду алгач бирге отуруп талкуулайбыз, мүмкүнчүлүктөрүн анализдеп, кызыгуу болсо бирге иштөөгө даярбыз. Зарылчылык болсо бардык жактан колдоо көрсөтөбүз. Проводя сегодняшнее мероприятие, мы пытаемся... Биз бүгүнкү иш-чараны өткөрүү аркылуу ошол мүмкүнчүлүктөргө бирге чыгуунун жолун караштырдык. Буга кошо ушуга кызыгуу жаратып жаткан инвесторлордун мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууну көздөп жатабыз. Возможно, принять важные для себя инвестиционные решения. Казакстандык ишканалар экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. Чымкенттеги индустриялык аймакта жайгашкан жаңы завод туңгуч ирет пластик эшик терезелердин кошумча бөлүктөрүн чыгара баштады. Жаңы заводдун өндүрүшүнө казакстандыктар эле эмес, чет өлкөлөр, ал эле эмес Тажикстан менен Кыргызстан өлкөлөрүнүн ишкерлери да кызыгуу жаратып жатышат. Борбор азиялык бизнесмендер чымкенттик өндүрүштөрдү ири өлчөмдө сатып алууга кызыктар. Очень много плюсов. Бул өндүрүштөрдүн жакшы жагы биздеги аптаптык ысыкка туруктуу жана суукка да чыдамдуу.
Адистердин айтымында бул жердеги казакстандык чийки-затты күкүм металл калыбында сатып алып, аны өздөрү куюп, даяр өндүрүш сунушташат. Буга чейин эшик-терезеге керектүү бөлүктөр Түркиядан алып келинчү. Ишкана жылына 6 миллион дана кошумча бөлүк чыгарууга кудуреттүү. Эң алдыңкы үлгүдөгү технология менен жабдыкталган жаңы завод сапаттуу өндүрүш даярдоого мүмкүнчүлүк берет. Баасы да жеткиликтүү. Ну, на рынке он является конкурентоспособным. Рынокто ал атаандаштыкка жөндөмдүү. Азыркы тапта биз түрк өндүрүштөрүн казакстандык товарларга алмаштыра баштадык. Biz цинк аламыз. Одан кийин Цинк, алюминий жез алабыз. Андан замак деген материал жасап чыгарабыз. Ошол замактан куюп жасайбыз. Мындай өндүрүштү толук кандуу чыгара турган заводдор Казакстанда азыр жок. канды жасалынган заводдар бизде Казакстанда жок. Казакстандык өндүрүшкө болгон жогорку суроо талап анын кубаттуулугун 2 эсе арттырууга мүмкүнчүлүк берет. Күзүндө экинчи цехти ишке кошуу көздөлүүдө. Даяр өндүрүштү казакстандык рынокко эле чыгарбастан Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга да экспорттоо пландалууда. Жайыт жерлерди эффективдүү өнүктүрүүдө кайра жанма энергия булактарынын пайдасы мол. Бул нерсени сыр жээгинде чарбачылыктар иш жүзүндө далилдеп жатышат. Чабандар айрыкча жер астынан суу чыгарууга жана турмуштук зарылчылыктар үчүн күн панелдерин пайдаланууга өтө баштаган. Эми алар ток булактарын күнү бою колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуп жатышат. Бүгүнкү таңда 10 жылжымайтын. Бүгүнкү күндө 10 кыймылсыз турак үйгө 5 көчмө чарбачылык вагондоруна койдук. Чабандар каалаган жерине барып, кудукка мотор салып пайдалана беришет. Эң башкысы жашыл экономика багытын карманган чарбачылыктарга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүүдө. Азыркы тапта чарбачылыктардын 80%га чейинки чыгымы республикалык фонддон субсидияланып жатат. Жайындык жерлерди дамытуу үчүн осы кудуктар казылган. Жайыт жерлерди өнүктүрүү үчүн ушул кудуктарды, скважиналарды казууга жана алардын күн панелдери көчмө вагондоруна 80%дай субсидия төлөнүп келе жатат. Быйыл эле 67 кудук казылууда. Анын эсебинен бизде азыр 100 000 гектардай чабандык жерлер өрчүтүлүп жатат. 10 000 үстүндө гектардай бизде чабындык жерлер кәдімгі игерилип жатыр. Өткөн жылы сыр аймагында 35 чарбачылык альтернативдүү энергияны пайдалана баштаса, быйыл 56 ишкер өз чарбачылыктарына ушул технологияны киргизген. Казакстанда органикалык дыйканчылык өнүгүүдө. Борборду Казакстандагы ири чарбачылыктардын бири 3 гектар жер бөлүп, азыр жаңы технологиянын ыкмаларын баштап жатат. Эко өнүмдү өндүрүү үчүн чарбачылык эл аралык деңгээлдеги технологиялардын аркасында каттуу буудай сортун өндүрөт. Биопродукция. Био өндүрүштүн даамы да башкача болот. Үйдө өстүрүлгөн дан сыяктуу. Ал үчүн технологияны туруктуу колдонуу керек. Жерди дайыма иштетип, эч кандай жер семирткичтер кошулбоосу зарыл. Химиялык дары-дармектин тазалыгын камсыз кылуу үчүн жаңы кампаларды салып, техника сатып алуу керек. Ушул багытта чарбачылыктар микроорганизмдерди пайдаланат. Бул үчүн чарбачылыкта австриялык технология пайдаланылып, керектүү бактериялар өстүрүлө турган кичи завод салынат. Былтыр казакстандык 2 ири чарбачылыкта биопрепараттарды сынап көрдүк. Натыйжасы мыкты. Дан менен анын сапаты 15-20%га өстү. Фермерлер үчүн органикалык дыйканчылыктын артыкчылыгы көп. Алар өз өндүрүштөрүн жогорку баага сата алышат. Азыр Казакстанда өндүрүлө турган биотүшүм суроо талапка ээ болуп, экспортко да чыгарылып жатат. Заманбап жибек жолу. Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан менен Түркия өлкөлөрү бирдиктүү туристтик маршруттарды ишке киргизүүнү көздөшүүдө. Долбоорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча Астанада өткөн Түрк кеңешине мүчө мамлекеттердин туризм министрлеринин 4-чү жолугушуусунда талкууланды. Турпакет бүткүл дүйнөлүк саякатчыларга бир эле учурда бир нече мамлекетти кыдырууга мүмкүнчүлүк берет. Түркия тарап 4 мамлекеттин көрүнүктүү жерлери тууралуу маалымат камтылган интернет сайтын жалпыга тартуулады. Алардын катарында Казакстандагы Кожо Ахмет Ясауи күмбөзү, Азербайжандын Шекисиндеги Гербен сарайы, Кыргызстандагы Байыркы Ташрабат жана Стамбулдагы Гранд Базар бар. Diğer bir konu ise bizim Түркияда дал ушул турпакет боюнча жигердүү жарнама жүрүп жатат. Түрк тилиндеги веб-сайттын ишке кошулуусу 80 миллиондук Түркия туристтерин өзүнө тартат.
Со своей стороны Азербайджан внесет... Азербайджан бул турга өз учурунда салымын кошуп, аны байытат. Биз Ганжа, Шеке, Гобустан, Баку сыяктуу жайларды сунуш кылабыз. Биз Азербайджан жибек жолунда жайгашкан өлкөлөрдүн катарында болгонубузга кубанычтабыз. Дал ушул жол аркылуу өзүбүздүн ошол кездеги тарых жана маданиятыбызды көрсөтө алабыз. Историю, культуру тех времен. Азыркы тапта тарапташтар баа саясатын жана дүйнөлүк рыноктогу ишмердүүлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Заманбап жибек жолу долбоорунун алгачкы туру аяк оона айынын башында Казакстан жана Кыргызстанда болот. Саякат алкагында туристтерге Кыргызстандын Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтө турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын көрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Данный маршрут, он включает посещение вот этих всех 4 стран. За один раз могут быть, мы вчера обсуждали, могут быть... Бул маршрут бир эле учурда 4 мамлекетти камтыйт. Кечээ биз талкуулаган боюнча 1+2, 1+1 пакеттери же болбосо дароо 4 мамлекетти камтыган пакет болушу мүмкүн. Азыркы заманбап дүйнөдө жибек жолу өтө атактуу бренд. Турист ар бир өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрү менен таанышып, эң көрүнүктүү жерлерин кыдыра алат. Все интересные достопримечательности, ознакомиться с национальными особенностями каждой страны. Белгилей кетсек, Казак ТВ телеканалы заманбап жибек жолу долбоорун эл аралык деңгээлде жайылтууну көздөп жатат. Ушундай жагдайда 4 мамлекеттин бай туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу 118 мамлекеттин телекөрүүчүлөрү кабардар боло алат. Алматыда архитектурасы мыкты бир нече тарыхый маданий имараттар мурастар тизмесине кирди. Алардын ичинде өзгөчө стилде салынып, шаардын көркөмдүүлүгүн ачып турган объекттер көп. Алардын бири пайдуу алымындан 35 жыл мурун түптөлгөн аппараттык студиялык комплекс. Атамекендик телевидение тарыхында маалымат таратуу борбору катары курулган алгачкы объекттердин бири жана уникалдуусу. Имаратты атамекендик архитекторлор долбоорлогон. Дубалдары айнек менен капталып, түркүктөрү гранит таштар менен бекемделген объект шаардагы бийик жерлердин биринде салынган. Алыстан көз жоосун алган имаратты шаар тургундары мөңгүлөргө да окшотушат. Анткени мунарага илинген оймолуу таштар ири курулушту муз менен каптап тургандай элес калтырат. Мы проектировали его довольно долго. Биз анын долбоорун узак даярдадык. Болгону архитектуралык курулуш бөлүгүн даярдадык. Технологиялык жабдыктарды Москвадагы байланыш институтунун кызматкерлери орноткон. Шаар башчылыгы шаардын ажарына көр кошкон объекти өзгөчө коргоого алып, атайын макам ыйгарган. Жалпы шаардын тарыхый маданий мурастарынын тизмеси жакында дагы 5 объект менен толукталат. Алардын катарында Тоңгуч президент атындагы Сейилбак, Алматы арена муз комплекси, Өмүрбек Жолдасбеков атындагы студенттер сарайы, Алматы технология жана бизнес университети, Казакстан менеджмент, экономика жана божомолдоо институтунун имараты бар. Критерий очень много, это, кстати, и Критерийлер абдан көп. Дал ошол доордун стилине шайкеш келиши керек болгон имараттын көрүнүшү. Ошондой эле имаратты оригиналдуу кыла турган кандайдыр бир өзгөчөлүгү болууга тийиш. По-своему делать это здание необычным, оригинальным. Азыр Алматыда 100дөн ашуун объект тарыхый маданий мурастар тизмесине кирген. Ага кошо 31 эстелик мамлекеттик коргоого алынган. Адистер аталган имараттарды оңдоо иштери компетенттүү мекемелердин уруксаты менен жүргүзүлөт дешет. Ал эми сырткы кейпин өзгөртүүгө такыр тыюу салынган. Анткени шаар тарыхынан кабар бере турган бул объекттер баштапкы калыбын сактап калууга тийиш. Казак тилинин латын арбиндеги нускасы өлкө аймагында сыноодон өткөрүлүүдө. Кызыл Ордодо 500дөй мамлекеттик жана аскер кызматкери казактын жаңы ариби боюнча тест тапшырышты. Жазма жана сурамжылоо түрүндөгү сынак натыйжасы менен аныкталган маалыматтар жазуу эрежелеринин жалпы элдик колдонууга ээ нускасын даярдоого таасирин тийгизет. Ошондой эле казак тилдүү коом арасында латын арбине тиешелүү пайда болгон маселелер чогултулат. Аталган сынакта төл жана чет өлкөлүк сөздөрдүн жазуу үлгүлөрү талкууланды. Орфографиялык, орфоепиялык сөздүктөрдү даярдоо жана башка да иштер аткарыла баштады. 2019-жылы 0-класстар Казакстанда ушул жаңы арип окуу куралы менен окушат. Ал эми 2020-жылы 1-класстар окуй башташат. Бул окуу системасындагы ири бурулуштарга даярдык десек болот.
Казак тилинде латын ариби менен жазып үйрөнүүнүн пилоттук долбооруна катышууга Чыгыш Казакстан облусунун тургундары да мүмкүнчүлүк алышты. Буга чейин жумушчу топ Өскөмен шаарында болсо, андан соң лингвисттер семейликтер менен жолугушту. Адистер шаар тургундарына пилоттук долбоордун өзгөчөлүктөрүн баяндап беришти. Тапшырмалар берилип, жаңы эреже менен жакындан тааныштырышты. Сынама нәтижесинен кейін оның Бардык жыйынтыктар кайра иштелип чыгат. Андан соң мониторинг жүргүзүлөт. Казак тилинин латын арибинде жазуу эрежелерин иштеп чыгууда элдин пикири да эске алынат. бекітуге ұсынылады. Тилдерди өнүктүрүү жана коомдук саясий иштер комитетинин демилгеси менен колго алынган иш-чара республиканын бардык аймактарында өткөрүлүп жатат. Мындай сынактар калың элге латын арибине ыңгайлашуусуна өз таасирин тийгизет дешет уюштуруучулар. Казакстандыктар руханий жаңыруу программасынын ишке ашуусуна өз салымдарын кошууда. Жезказганда тарыхта өз атыңды калтыр иш-чарасы өткөрүлүп, анын алкагында жашоочулар колунда бар байыркы буюмдарды музейге тапшырышты. Натыйжасында шаардагы тарыхый археологиялык музей фонду 300гө жакын баалуу буюмдар менен толукталды. Тапшырылган буюмдардын ичиндеги эң баалуусу 19-кылымдын орто ченинде басылып чыккан Фирдоусинин Шахнаме китебинин түп нускасы. Фарс, түрк, чагатай тилдеги китепти окугандар аз. Бұл өте құнды кітап. Енді бұны біз негізі оқыттық, ғылыми зерттеу жұмыс. Бул абдан баалуу китептердин бири. Азыр биздин кызматкерлер китепти калыбына келтирип, илимий изилдөө жүргүзүп жатышат. Китепти дин кызматкерлери жана адистер баалуулугун ырасташууда. Чындыгында бул өтө зор табылга. Биздин коллекциядагы бир сейрек экспонат менен толукталды. Кызылордодогу Ак мечит музейинде да уникалдуу экспонаттар бар. Музейге баш баккан шаар тургундары менен коноктору өзгөчө 117 жыл бою токтобой иштеп турган саат кызыктырат. Леруа Пари сааты 1901 жылы Францияда жасалган. Француз тилинен которгондо Париж падышасы деген маанини билдирген бул заттын бийиктиги 1 метр чамасында. Кызыл жыгачтан оюлуп жасалган саат өзгөчө чеберчилик менен кураштырылган. Ошондой эле өткөн кылымдын башында Германияда жасалган фортепианода баалуу жана сейрек буюмдардын катарында. Пилдин сөөгүнөн жасалган аспап кылымдар өтсө да сапаттуу бойдон. Биздин музейдин тарихы тек Биздин музейдин тарыхы Кызылордо шаарына гана тиешелүү. Ак мечит чебүү болгондон кийин 1818 жылдан азыркы мезгилге чейинки убакытты камтыйт. Ошондой эле эң негизги убакыт 1925-29 жылдар аралыгындагы Кызылордо Казакстандын борбору болгон мезгилдер. Убакытты алатын музей. Азыркы учурда жалпысынан Ак мечит филиалында 2000ден ашуун экспонат сакталууда. Кызылордолук Алтынай Берик бүгүнкү күндө 50дөн ашуун жомоктун автору. 6-класска көчкөн кыздын жакында алгачкы китеби жарык көрдү. 7 жашынан бери жомок жазып баштаган жаш талант ыр жана аңгемелерди да жазат. Өз жомокторун баштаардан мурун ал ойлорун сүрөткө түшүрүп алат. Жаныбарлардын кыймыл-аракети аркылуу достук, кайрымдуулук сыяктуу касиеттерди жеткирет. Менин көптөгөн досум китеп окубайт деп айта албайм, бирок алар китеп, гезет, журнал окугандан көрө интернетке киргенди жакшы көрүшөт деп ойлойм. Ошондуктан мен ар дайым досторумду китеп окууга чакырам. Кичинекей жомокчунун жарык көргөн алгачкы 62 беттик жыйнагына 32 жомок, 13 ыр жана 10 чакты аңгеме кирген. Азыркы тапта жаш таланттын экинчи китеби катталып жатат. Республикалык басмаканалар Алтынайдын жаңы чыгармаларын чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Жаш жазуучунун жөндөмдүүлүгүн байкаган өнөр таануучу, адабий сынчылар бул чыгармалардын балдар адабиятында орду өзгөчө экенин белгилешет. 11 жаштагы бала 2 китап жазуу деген. 11 жаштагы бала 2 китеп жазды дегенне мен таң калып жатам. Бул деген зор байлык. 1000 нуска аз, 10 000 даана чыгаруу керек. Ар бир үй бүлөгө ушул китеп керек. Кооздугу, көркөмдүгү, түрдүү түстүүлүгү, жасалгасы өтө жогорку деңгээлде даярдалган китеп экен. Белгилей кетсек, өз жашына карабастан Алтынай Берик 50дөн ашуун адабий сыйлыктын ээси. Жаш талант өзү белгилеп өткөндөй, ал азыркы жетишкендиктери менен токтоп калбайт.
Астананын 20 жылдыгы Аули атада уланып жатат. Аймакта Тараз шаары менен райондордун маданият жана өнөр күндөрү уюштурулуп, башкы шаардын 20 жылдык тарыхы ар түрдүү маданий иш-чаралар менен айкалышууда. Астанадан алыс аралыкта жатса да, айыл аймак эли аркадагы маракенин салтанатын сезе алышты. Облустагы маданият жана өнөр күндөрү аяк-он айына чейин бардык райондордо уланат. Өз кезегинде 9 жолдун тому катары белгилүү болгон Чуу аймагынын өнөрпоздору район жашоочуларына концерттик программа менен аймактын тарыхын чагылдырган көргөзмө сунушташты. Концерттик программада аткарылган ыр жана мукамдуу күйлөр бардыгы жаш борборго арналды. Жергиликтүү чеберлер өз буюмдарын көпчүлүктүн назарына сунушташты. 40-50-ге жууктай домбура. 40-50-ге жакын домбура жана 10 кобуз аспабын жасап чыгардым. Улуттук аспаптарынан башка сувенир жана сандыктарды жасадым. Бардык эмгектеримди көргөзмөгө алып келдим. Менин оюмча, эмгектерим көрүүчүлөргө жакты.